Президент Садыр Жапаров бүгін 23 октябрда мамлекеттик жана коомдук ишмер Исхак Разаковдун кызы Эльмира Разакова менен жолугушту. Мамлекет башчысы жылуу баарлашууда кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө зор салым кошкон улуу инсандын кызы менен жолугушуп жатканына абдан кубанычта экенин билдирди. Президент Исхак Разаковдой улуу инсандын ысымы ар бир кыргызстандыкка таанымал экендигин, жалпы элибиз анын кыргыз мамлекеттүүлүгүн бекемдөөдө ойногон чоң ролун билет деп баса белгиледи. Садыр Жапаров көрүнүктүү ишмердин ташка тамга баскандай айткан таамай сөздөрү калың элдин катмарына сиңип, азырда актуалдуу болгондуктан ар дайым айтылып, колдонулуп келгенин айтты. Анын мен таза болсом, сен таза болсоң, коом да таза болот деген накыл кеби жөн эле айтылып калбастан, ар бир адамдын, айрыкча өлкө жетекчилеринин жүрөгүнөн түнөк таап, таза иштөөгө жетелеп, келечекке жол багыт болуп келет. Бул Исхак Разаковдун баскан жолу жана ишмердүүлүгү кыргыз тарыхында алтын тамгалар менен жазылып калгандыгынын далили. Эльмира Разакова учурда Москвада жашаарын жана кийинки жылы 80 жашка толоорун билген мамлекет башчысы анын кыргыз жарандыгын алуу өтүнүчүн жерге калтыра албаганын баса белгиледи. Буга байланыштуу жолугушуу учурунда президент Садыр Жапаров ага Кыргызстандын жаранынын паспортун жана жалпы жарандык паспортун тапшырып, ошондой эле белек катары Эльмира Разаковага Бишкектин борборунан жашоого бардык шарттары бар батир сатып алынганын билдирди. Мамлекет башчысы кыргыз эли Кыргызстанга ат көтөргүс салым кошкон Исхак Разаковду дагы кыргыздын көрүнүктүү уулунун кызы катары аны да эч качан унутпай турганын жана ар тараптан колдоого ар дайым даяр экенин белгилеп өттү. Өз кезегинде Эльмира Разакова Садыр Жапаровго көңүл бурганы, өтүнүчүн четке какпай чечип бергени жана турак жай түрүндө күдүүсүз белек үчүн чын жүрөктөн ыраазычылык билдирип, канчалаган жылдардан кийин кичи мекени болгон Бишкекке кайтып келгенине абдан кубанып, бактылуу экенин белгиледи.